Sizler düşünsünler buna da logikаны. Bir ara aytıyorlar, müçö eseptegen 16 menen uttu da otar. Açıklarını töragası aytadi, 16 menen uttu da otar. Ve hani özürse Сузак районуна караштуу Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчылыгына болгон шайлоонун чечимине наразычылыктар пайда болду. Эки талапкердин таламын талашкандардын бир тарабы шайлоонун жыйынтыгын кайрадан эсептелинсин деген талап койсо, экинчи тарап шайлоо жыйынтыгы калтырылышы керек дешүүдө. Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчылыгына Нурбек Самидинов жана Тайкожо Гиязов атсалышкан. Натыйжада 10-июнда өткөн шайлоонун жыйынтыгы менен Гиязов 15 добушка ээ болот. Самидинов 16 добуш алып шайлоодон жеңип чыккан. Буга Гиязовду колдогон айылдык кеңештин депутаттары наразы болуп, АШКга арыз менен кайрылган. Алар бюллетендерди кайрадан эсептөөнү талап кылууда. Өгүнкү биздин болгон наразычылыгыбыз шайлоонун бүткөндө шайлоонун жыйынтыгын бизге толук көрсөткөн жок. Ошого байланыштуу биз арыз жаздык. Шайлоонун жыйынтыгын көрсөтпөдү деген себеби баягы Гиязов Тайкожонун бюллетендерин 15 бюллетенди эсептеди. Бияка 16 бюллетенди бөлүп койду да, буну Самидинов Нурбектиги деп туруп эле. Ал бюллетендердин ичинде меткалар бар экен, башкалар бар экен, анан бирок Тайкожо Гиязов болсо бул иштин мыйзамдуу каралышын күтөт. Ал добуш берүүнүн таза өткөндүгүнө күмөнү бар экендигин айтат. Биринчиден bizde шек саналып калды, бюллетендерди бурмалап туруп таштаган бизге аныкталып атат. Bizde ушундай маалымат бар. Анан кийин 3-чү кандидатка да добуш берилип кеткен. Андай боло турган болсо, ал кишиге 16 болушу мүмкүн эмес да. Ошондон ошону мыйзамды текшерип, ошону акыйкат чечип. Самидиновду колдогон депутаттар болсо шайлоонун жыйынтыгы ошол бойдон калуусун талап кылууда. Буга шайлоодо мыйзам бузуу болбогонун жүйө келтиришет. Ошондо БШКнын мүчөсү айтты, 16дан өткөнү 16ны алгандагы кандидат жеңүүчү болот деди, андан ашыгы да жеңүүчү болот деди. Ошондо Самидинов Нурбек 16 добуш алды, берки Ниязов Тайкожо деген 15 добуш алды. Анан БШКнын мүчөлөрү бардыгы туура деп, бардыгы кол коюп берип, эме кылды. Биз дагы ошол эмени айыл өкмөттө шайлаган депутат катары бул мыйзамды өттү, эч кандай бузук же болбосо жанагындай нарак берак болгон жок. Буга чейин 4 жыл аталган айыл өкмөттү башкарган Нурбек Самидинов шайлоонун мыйзамды өткөндүгүн айтып, аны депутаттар ишеним көрсөтүп тандагандыгын белгилейт. Шайлоого биз 3 талапкер катталган элек башында. Шайлоо башталганда 3-чү талапкерибиз Мамаев Нурболот деген өзүнүн кандидатурасын алып койду. Биз 2 талапкер калганбыз, Гиязов Тайкожо мен Самидинов Нурбек калгам. Шайлоонун жыйынтыгында 31 депутат катышкан. Шайлоонун жыйынтыгында АШКнын өкүлдөрү өзүлөрү комиссияда турган. Шайлоо башталып электе биз мыйзамды өзүбүздүн өкүлдөрү ишенимдүү адамдарды койгонбуз. Баары мыйзам чегинде өткөн. БШКнын мүчөсү келмейинче мыйзам боюнча ачылбайт деп туурабы? Айыл өкмөт башчылыгына 3-чү талапкер катары Нурболот Мамаев да катталган. Кийинчерээк ал өз каалоосу менен шайлоого катышуудан баш тартат. Бирок аты бюллетенде калгандыктан бир депутат добуш берген болушу мүмкүн деген шек саноолор келип чыгууда. Мындан улам Ташбулак айылдык кеңештин төрагасы депутаттардын эки тарапка бөлүнүп кеткендигинен чочулап, иштин чоо жайы ачыкталып, шайлоонун жыйынтыгы акыйкат чыгарылышына ишеним артат. Элдер бир тарабы бюллетендер кайра ачылсын дейт, сейф пакетке бекитилген бюллетендер, бир тарабы ачылбасын дейт. Ошол жерде дагы пикир келишимдер болду. Эми бул чечимди буюрса Борборлук шайлоо комиссиясынын өздөрү чечет деп ойлойм, жана туура жака чечет деп ойлойбуз. Себеби бул жерде Ташбулак айыл өкмөтүнүн депутаттары азыр бүгүнкү күндө эки тараптуу болуп калат. Ал эми талаш тартышуудан улам БШКнын мүчөсү Тынчтык Шайназаров бюллетен салынган сейф пакетти ачуу үчүн комиссия түзүүнү сунуштады. Бирок жыйындын катышуучулары буга каршы болгондуктан Шайназаров добушту БШКнын өкүлдөрү менен карап чечим чыгарарын айтып жыйындан чыгып кетти. Ал эми Сузак району жана Жалал Абад шаары боюнча аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы бул боюнча төмөнкүдөй пикирин билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын ушу арыздар жана даттануулар боюнча атайын жумуш тобу өзүнүн кароосунда карап, муну кайра саноо жөнүндө чечим чыгарды. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Шайназаров Тынчтык Урайымович өзү келди. Келип катышып, даттанган тарапты дагы belki tarafta iki tarafta teң çakırıp çoğuluş, şu депутаттардың барын çoğultup, kayra sanoğda belki utkan taraf
ачууга, кайра саноого каршы болушту. Ошондо эки тараптын кече ызы чуу чыкты дагы, кайра саналбай. Эми Борбордук шайлоо комиссиясында кайра чечиле турган болду. Эми шайлоонун мыйзамдуу өткөндүгү текшерилип, бюллетень кайрадан БШК тарабынан эсептелип чыгаары айтылууда. БШКнын өкүлү Шайназаров белгилегендей, эгер мыйзам бузуу аныкталып, эки талапкерге берилген добуштардан сырткары башка бюллетендер аныкталса, анда шайлоо өткөрүүгө катышкан тийиштүү жактар толугу менен жоопкерчиликке тартылаарын маалымдады. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.